Алгач атомдук электростанция тууралуу маалымат берсек, атомдун ажыроо реакциясында бөлүнүп чыккан жылуулук аркылуу буу кайнатып алынат. Механизмдердин бардыгында генераторлор колдонулат. Агым роторго орнотулган калакчыларга урунуп, натыйжада генератордо ротордун айлануу кыймылы боюнча механикалык энергия электр энергиясына өзгөрөт. Советтер Союзунун атомдук бомбасынын түзүүчүсү академик Курчатов атомду тынчтык иретинде элдик чарбага колдонуу идеясын көтөрөт. Натыйжада 1970 жылдан тартып атомдук электростанцияны куруу иштери активдүү жүргүзүлөт. 10 жыл дегенде АЭС мамлекеттеги жалпы керектелүүчү электр энергиясынын 15%-ын камсыздоого жетишет. Чернобыль СССР сыймыктана турган эң мыкты жана дүйнөдөгү АЭСтердин ичинен уникалдуу электр булагы айланат. Анткени ал Украинадагы 2 миллион калкты электр энергиясы менен камсыздап турган. Бирок Чернобыльдин келечеги кандай болору белгисиз эле. 1986 жылдын 26 апрели жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:23 өткөндө 20 кылымдын тарыхындагы эң чоң ядролук катастрофа Чернобыль АЭСинин 4-чү реактордук блогунда күтүүсүздөн болуп көрбөгөндөй көлөмдүү жарылуу болот. Бирок бул апааттын так себептери азыркыга чейин айтылбай келет. Бул Ленин атындагы Чернобыль атомдук электростанциясы болгон. Көптөгөн адам ошол жерде кызмат кылып, социалистик эмгектин баатырын да алышкан. Ошол күндөрү билишкен экен. Москвага звонить этишкен, ушундай авария болот, ошо жакшы баягы приборлор жакшы көрсөтпөй атат, ысып атат деген да. Ысык теплый энергия да бул бөлүп берип турган да десе болбой, ана тур, мына тур деп атып, анан канчалык чын, канчалык калп билбейбиз, бирок жарылды да. Каргаша болоор түнү 4-чү реактордук энергия блоктун иштөө тартибин жөнгө салып, башкаруу иштери дал ушул жерде болгон. Мында өзгөчө кырдаал болгонго чейинки акыркы сааттарда бардык чукул чечимдер кабыл алынган. 4-чү реактордун тагдыры атомдук электростанциянын 3 кызматкеринин колунда болгон. Леонид Топтунов ошол учурда реакторду башкаруучу башкы инженер кызматын ээлеп турган. Ага берилген тапшырма гиганттык кубат иштеп чыгуучу реактордун иштөө процессин көзөмөлдөө эле. Эки башкаруучу инженер менен Дятловдун ортосунда реакторду ишке салганга чейинки анын коопсуз деңгээли жөнүндө кайчы пикир пайда болот. А бирок Дятлов кубаттуулук улам төмөндөгөнүнө карабай, экспериментти улантууга буйрук берет. Натыйжада атомдук электростанциянын жабык агрегатынын ичиндеги жылуулуктун деңгээлин алмаштыруучу муздаткыч приборлор иштен чыгат. Анын аягы ядролук катастрофага алып келет. Өзөктүк электр станциясындагы жарылуунун радиациясы 2-чи дүйнөлүк согуш маалында Хиросима жана Нагасакиге ташталган өзөктүк бомбанын радиациясынан 100 эсе күчтүү болгон. Бул жарылуу атомдук энергетиканын тарыхындагы эң ири кырсык болуп эсептелет. Алгачкы 3 айда 31 адам көз жумса, уулануунун кесепетинен 15 ай ичинде 80ге жакын адам каза тапкан. 131 адам нурлануудан улам ар кандай деңгээлде ооруп калган. Жарылуунун натыйжасында тонналаган зыяндуу уран жана плутоний химиялык заттары абага көтөрүлүп, Украина, Белоруссия жана жакынкы Европанын шаарларына чейин жеткен. Түнү саат 4-төрдө гром болду деди. Ал жанында Припять деген жаңы шаар бар, энергетиктер. Ошол жерде жашачу экен, ошол айтты да. Түнү саат 4-төрдө гром болду дейт, каттык дейт. Анан биз чагылган шартылдап дегенде болуштур да. Эртең менен кадимкидей исмен жок эле дейт, бар балыкка барайын деп барсам, ошо Дон дарыясын буруп койгондо ЧАЭСке кирип, анан чыгып кетет, блокторго кирипчи. Ошол каналга барып балык тутчу экен да. Анан барып балык тутайын деп барсам, эч ким жок дейт, айланамда дейт. Мен бирге иштеп калды, ошо киши айтты. Анан багы каналда дейт эч ким жок, балык тутайын деп. Анан эми келишер, эрте келип алганмын деп, анан кармак менен дейт, мондай али самындын көбүнө окшогон шариктер дейт, учуп жүрөт дейт. Неменин үстүндө, суунун үстүндө калкып дейт. Анан
Dagы onu men кармактын неме удочка менен дейт сайып жарып коем дейт. Анан чото көңүм сызып каш болду дейт, анан кайтайынчы дейт, анан эч ким келбегенден кайттым дейт үйгө дейт. Магазинге кирип анан уктум дейт. Что жарылып кеткенинчи. Алар билбептир да. Анан тополоң болуп анан машинага минип алып анан балачкам алып анан Киевге кеттим дейт, качып дейт. Апаат болгон жердин айланасындагы 30 чакырым аралыкта жайгашкан калктуу пункттардан 163 000 адам башка жактарга эвакуацияланган. Жарылуунун кесепеттерин жоюуга 600 000ден ашык адам катышкан. Birinci barganda sırada şu atom stansiyalarındaki texnikalarını çıkarıp salıp, yerlerde tayarlap, oşa işleytirgen yerleri tazalap, işte texnika bezapasızlığı turu kelettiren kılıp durup, oşalarını anada kılganbız. Keyin oşa maşinalar, oşa temir anadakaları taşıp, jaratlarını taşıp, oşada yine svarçıklar, birinci svarçıklar işti başlagan, oşa apalıfka, beton kuyuşunun apalıfkalarını jabıştıra başlagan temirler bilen. Keyin kalgan soldatlar oşalarga yine betonları taşışıp, mikserlerde oşalarda betonlardı kuyup, oşa kötörüp, sarkabakta jabışka jardam bergen. Çernobil atomduk elektrostansiyasının oşa iş menen jabdып turgan Pripyat деген шаар болгон. 45 000, 50 000ге жакын адам. Oşa menen em bарын ол өтө чоң iş болуп турганда ал. Анан бизди мына токтогул кеси дегендей эле да, мындайча. Ошончо чоң энергия чыгарып турган. Анан эми ал жерде онда биздикиндей шарт жок, түз жерде Украина. Анан ошол үчүн аларга атомный электростанцияны курушкан. Анан ошол шаарлардын ограждение кылып, как тирүүлөй жок да. Шаар турат, детсад турат. Балдар ойноп аткан боюнча калган. Бирок баарын эвакуация кылып 3 күн ичинде алып чыгып кеткен. Чернобыль АЭСин зыянсыздандырууга Кыргызстандан жалпы 4000ден ашуун адам катышкан. Бүгүнкү күндө алардын саны 1000 адамдын гана тегерегинде калган. Баары 2-3 топтогу майып. Украинадагы апааттын кесепетин жоюуга баргандар жарымжан болуп, анын азабын азырга чейин тартып келишет. Ал жерде аз убакыттан иштеп коргонуучу каражаттарды колдонушкан. Ага карабай, радиация зыянын тийгизбей койгон жок. 15 gün иштеп, 15 gün çasta болот элек. 15 gün ошол күнүгө апарып алып келет эле да. İştegенде болсо 1 saat, 2 saat иштеп эле болду, анан ишти токтотот элек. Себеби алиги бергенде эмес дозирометринде таблеткалар уже карарып баштайт эле. Уручка бир жак бетинде ишише да. Бир жак бети карары баштаганда эле 7-8 карарганда уже токтот дейт эле иштечи. Анан иштен снимат этип душка апарып жуундуруп туруп, жуунат элек, анан бөлөк кийим берет эле да, анан бөлөк автобусга туруп алып кетет эле да. Чернобыль апаатына бардык эле адамдар чакырылган эмес, өзүнчө талаптар, чектөөлөр киргизилген. Мисалы, жигиттердин жаш курагы 30дан жогору болуп, 2 перзенти барлар гана жөнөтүлгөн. Анткени радиациянын зыяны тукумсуздукка алып келерин окумуштуулар эскертишкен. Аны менен бирге радиациянын таасири 4 муунга чейин кедергесин тийгизет. Чернобыль апаатында жалпы адамзат душман менен эмес, көзгө көрүнбөгөн зыяндуу нурлар менен күрөшүштү. Ким билсин, коомчулук жапатырмак тырышып, өмүрүн тобокелге салбаганда, балким окуя мындан да башка түс алмактыр эле. Келгенден кийин бир балалуу болдум эле. 3 жашар болгондо чарчап калды, бир балалуу болдум эле. Балалуу болбодум анан кийин. Баштагы 2 уулум азыр Кудайга шүгүр бар, неберлерим бар, алар эми Чернобылга чейинкилер. Ден соолугум болсо түзүк эле, Кудайга шүгүр. Жылда эмес го, бир 2-3 жылда барып Бишкекке жатып, лечение алып келебиз госпиталда. Жакшы карайт. Дүйнө жүзүндө АЭСти кез курууга мүмкүн болбогон аймактарда курушат. Анткени электр энергиясына болгон суроо талап биринчи орунда турат. Чернобыль апаатынан кийин окумуштуулар ядролук каражат менен энергия өндүрүү адамзат үчүн эң кооптуу экенин белгилешкен.